Өкмөттөгү орун алмашуудан сумма өзгөрөбү. Ошентип Кыргыз өкмөтү жаңы премьер-министрлүү болуп кызматтан кеткен Абылгазиевди толеранттуулук жол менен салтанаттуу узатты. Тасмадан бет кабы жок жүргөн өкмөттүн өкүлдөрүн ортодогу аралыкты сакталбаганын көрүүгө болот. Күн сайын вирус күчөп жатат деп маалымат берген бийликтегилердин бул кадамы нааразычылыкты жаратты. Экс-министр Камила Талиева уялбагандан өзүң уял. Аплодисмент менен узатуу бери келди. Кошоматчылары тарабынан уюштурулган күндө да азыркы экономикалык каатчылык шартты эске алып, элди бийликке болгон маанайын эске алып, пандемиянын эрежесин эске алып, анан Мукан мырза жупуну эле коштошуп кетсе болмок. Айга учуп жатпагандан кийин тим эле өзүн өкмөттүн бабаханы сезип алганыго кайран жигит. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров коронавирус пандемиясын жеңип парадка чыккандай эле болушуптур. Же кеткен жана келген премьер-министрлер ушунчалык кадыр барктууларбы? НТСтин директору Миржан Балыбаев: биздин өлбөс өчпөс өкмөт. Юрист Клара Соронколова: чын эле ал ушунчалык кол чабууларга татыктуубу? Журналист Мирбек Айтикеев: мындан ары өкмөттүн бардык токтом буйруктарын аткарбоого чакырам. Буларга мыйзам жок болсо реакция. Журналист Канышай Мамуркулова: 10 жыл билим алып, келечекке үмүт менен караган окуучулар онлайн менен акыркы коңгуроону узатышты. Абылгазиевди алакан чаап 500 адам узатты. Твиттер колдонуучусу Жапар Усенов: мага Абылгазиевди узаткан сүрөттөр жакты. Аппараттын кызматкерлери аны сыйлап турушаары билинди. Атамекен фракциясынын жогорку кеңештеги мурдагы лидери, экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов парламенттик шайлоого Бир бол партиясынын тизмеси менен барат. Бул жолу Бир бол партиясы шайлоого жаңы тизме менен ат салышып, жакын арада курултай өтөт экен. Мен шайлоого буйруса барам. Шайлоого мен Бир бол партиясы менен барам. Шайлоого мен Алтынбек Сулайманов менен экөөбүз азыр биригүү процессин жүргүзүп атабыз. Бир бол партиясы 95% жаңырат, списоги жаңы болот. Журналист Айда Ивакова: Алтынбек Сулайманов менен Алмамбет Шыкмаматов бирикти деп өздүк булактарына таянуу менен бир катар сайттар жазып чыгышты. Ишендиңизби? Ишкер Рустам уулу Советбек: мына жаңылык достор, эки такшалган көз караштары туура келген саясатчылар бирикти. Бир болдун тизмеси менен шайлоого бараарын билдирген Алмамбет Шыкмаматов 2019-жылдын декабрында Атамекен фракциясын жетектөөдөн баш тартып, депутаттык мандатын тапшырган болчу. Саясатчы бул кадамын Өмүрбек Текебаев менен мамилеси бузулганы менен байланыштырган. Мындай чечим кабыл алыш үчүн мен үчүн абдан оор болду. Татаал болду. Бирок мен 70 өлчөп бир кездим. Анткени ага чоң бир себептер болду. Мен үчүн эмне үчүн оор болду? Анткени мен 15 жылдан бери бул партияда туруктуу мүчө болгом. Мен ар бир активдүү атамекенчини жеке тааныйм. Жалпы атамекенчилер мен үчүн бир туугандай болгон. Мен ар бир атамекенчинин кайраттуулугун, алардын чечкиндүүлүгүн, алардын туруктуулугун, алардын бир атамекенге болгон патриоттук сезимдерин мен ар дайым сыйлачумун. Мен ошончу менен сыймыктанам азыр дагы. Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин күнөөсү далилденбей камалган саясатчылар эркиндикке чыгышы керек. Мындай пикирди саясатчы Камчыбек Ташиев билдирип, бийлик Садыр Жапаровдун ишинде акыйкат чечим чыгарбай жатканына токтолгон. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, губернаторду барымтага алган деген жүйө менен камалып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Тарапташтары бул чечимге макул эместигин билдирип, бир нече жолу бийликке, президентке кайрылып келишет. Эгерде Садыр коррупциялык элементтер менен бирөөнүн акчасын тартып алып, бирөөгө бир кыянатчылык кылып, же мамлекетке зыян келтирип олтурса, анда башка иш эле. 100 000 деген долларларды алып взятка алгандар, мамлекет үчүн канчалык оор кылмыштарды кылгандар бардыгы чыкты. Ал эми Садыр болсо бүгүнкү күндө дагы деле түрмөдө отурат. Макул, Садыр түрмөгө тыкты, олтургузду. Eski бийлик отургузду. Эми азыр чыгыш керек эле. Эми азыр бүгүнкү күндө Садыр жөнүндө айтканда,
менин Жүрөгүңүз ички сыздап дүнием кетпеди? аңтарылып кетет да, ички дүнием аңтарылып кетет. Себеби Садырдын башына түшкөн чоң кайгыны көтөрүш. Мен Садырды bir темир адам экен деп билдим да. Темир адам экен деп билдим. Мен көтөрө албайт элем. Кудайга тооба кылдым, мен көтөрө албайт элем. Себеби Активист Төрахан Жунусбеков, Садыр Жапаров темир адам экен. Биз бул адамды сөзсүз мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн иштетишибиз зарыл дейт Камчыбек Кыдыршаевич. Активист Эмил Бакан, мына кыргыз саясатындагы достуктун нагыз үлгүсү. Социалдык түйүн талкууга алган жаңылыктардын орчундууларын гана эфирден жаңырттык. Акылай Маратова, Тилек Кешенкулов, кечиңиздер көңүлдүү улансын.